Кыргыз Республикасынын Конституциясына кол коюу. 5 майда президент Садыр Жапаров Конституцияга кол койду. Андан кийин ал элге кайрылуу жасап, аткаруу бийлигиндеги өзгөрүүлөр, кыргыз армиясын реформалоо, жакын аралыкта курултай өткөрүү пландары жөнүндө айтып берди. Мен жыл сайын жалпы элдик курултайдын алдында президенттин иш аракеттер планынын аткарылышы жөнүндө отчет берип турууга ниеттенип жатам. Элибиздин татыктуу жашоосун, алардын коопсуздугу менен укуктарын камсыз кыла алабыз деген бекем ишенимдемин. Биз сиздер менен мамлекеттин саясий турмушун гана турукташтырбастан экономиканы, коомдун жашоосун жакшыртууга умтулабыз. Баткен облусунда президенттин атайын өкүлү дайындалары президент Садыр Жапаровдун жарлыгында белгилүү болду. Өлкө башчысы Баткен облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Бул окуялардын жүрүшүндө жабыр тарткан жарандарыбыз мамлекет тарабынан ар тараптуу колдоого алынат. Жабыркаган айыл кыштактарды тез аранын ичинде калыбына келтиребиз. Жаңы конституция боюнча кыргыз өкмөтү министрлер кабинети болуп өзгөрүп, президент Садыр Жапаров курамын бекитти. Түзүмү жаңыланган министрлер кабинетинин төрагасы болуп Улукбек Марипов дайындалды. Президенттин жарлыгы менен Мариповдун орун басарлары да дайындалды. Улукбек Марипов, министрлер кабинетинин төрагасы. Артем Новиков, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары. Улукбек Карымшаков, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри. Жылдыз Бакашева, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары. Азамат Дикенбаев, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, сценариттик өнүктүрүү министри. Өкмөт кызматтан кетти деп эсептелгендиктен өлкө башчысы токтом чыгарган. Анда кыргыз өкмөтү министрлер кабинети катары түзүлүп, түзүмү төмөнкүдөй болуп аныкталган. Министрлер кабинетинин мүчөлөрү: Өмүралиев Талайбек Бартабасович, коргоо министри; Казакбаев Руслан Айтбаевич, тышкы иштер министри; Чынбаева Асель Рыспековна, юстиция министри; Бейшеналиев Алымкадыр Савирдинович, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри; Купешев Болотбек Дүйшөкович, билим берүү жана илим министри; Иманалиев Кайрат Олжобаевич, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри; Ажикей Бообек Эргешевич, өзгөчө кырдаалдар министри; Ниязбеков Улан Омоканович, ички иштер министри; Абдыралиева Гүлмира Курманбековна, транспорт жана коммуникациялар министри; Турдубаев Кубанычбек Апышевич, энергетика жана өнөр жай министри; Жаныбеков Аскарбек Сапарбекович, айыл, токой жана суу чарба министри; Шыкмаматов Алмамбет Насырканович, инвестицияларды илгерлетүү жана коргоо боюнча министри; Котманова Динара Асеевна, экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин төрайымы; Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы. Башкаруу системасын өзгөртпөсөк, анда биз аныктаган иш аракеттердин планы ишке ашпайт. Жаңы баш мыйзам мындай өзгөрүүнүн пайдаланын түптөдү. Президенттин жана өкмөттүн аппараттарынын бирин-бири кайталоосу жакынкы күндөрдө, жакынкы арада жоюлат. Аткаруу бийлигинде 4 багытта башкаруу блогу болот. Биринчи, министрлер кабинети элдин жашоосун жакшыртууну камсыз кыла турган үзгүлтүксүз жана натыйжалуу иштешин уюштурат. Эске сала кетсек, 11 апрелдеги референдумда кабыл алынган жаңы конституция боюнча кыргыз өкмөтү министрлер кабинети болуп өзгөрүп, президент Садыр Жапаров курамын бекиткен. Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Баш мыйзамга ылайык башкаруунун президенттик формасы, аткаруу, мыйзам чыгаруу органдарын жана сот бийлигин түзүүнүн жаңы тартиби киргизилгени белгиленди. Акылай Карабаева, Регион.